Саламатсыздарбы? Биз 3 жылдан бери мына элетти өнүктүрүү жылы деп жарыялап, абдан өнүгүп атабыз. Эми элет канткен өнүгөт, анын жолун айтып эле берип атпайсызбы? Элетке барыш керек, эл менен сүйлөшүш керек, көйгөйүн чечиш керек. Ошо элеттин маселеси эмне? Мектебибиз, бала бакчабыз, клуб, китепкана, оорукана деген маселелер ордорунда болуп, биздин келечектин ээлери баягы окуса дагы, тарбияланса дагы мындай бир жаркыраган, кенен имараттарда жүргөнү жакшы го. Мен мына бүгүн Ак Талаа району боюнча 3 маселе көтөрөйүн. Ошол Ак Талаа районунун Коңорчок айылында Кубан Бөбөк балдар бакчасы бар. Ошо жыгач каркастан курулган, эскилиги жеткен. Эми жыгач каркас болгондо билесиңер да, жайкысын ысыйт, кышкысын суук болот дегендей. Балдарды бакчага берүү коопсуз болуп атат да, ошол үчүн мындай сөзсүз түрдө жаңы бала бакча талап кылынат. Ошондой эле Ак Талаа районунун Чолок Кайың айылында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 1958-жылы курулганда, бул имаратка Чолок Кайың Жергетал айылдарынын жашоочулары 200-961 адамды, Коңорчок айылынын жашоочулары 1052 адамды медициналык жактан үзгүлтүксүз тейлешет. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты дээрлик 60 жыл пайдалангандыктан эскилиги жетип, капиталдык ремонтко керек болсо жаңы курулушка муктаж. Мындай жер түтүрөө болсо же кандайдыр бир нерсе болсо мындай чыдамы жетпей калышы мүмкүн. Ошол эле учурда мына Ак Талаа районундагы ооруканага врачтар үчүн мындай жатакана жок болгондуктан дээрлик жаш врачтар барбай жатат, дарыгерлер. Ошол эле учурда мына Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги да эсине алсын, Ак Талаа райондук социалдык өнүгүү башкарманын имараты 58-жылы курулган. Бул дагы имарат эскилиги жетип авариялык абалда. Бул эгер жер түтүрө берсе болсо туруштук бере албайт. Биз ушундай маселелерди мына айтып эле келатабыз. Элеттеги ар бир көйгөйдү көзгө сайып дегендей көргөзүп, түшүндүрүп, бирок жоопторуңар мына өкмөттө коёндой окшош. Акча жок, бюджет тешик деп. Мен дагы бир жолу суранам, тойлорду токтотуңар, маракелерди, жанагындай ар кандай шан шөкөттөрдү, ошондо акча табылат. Айтылган 3 маселени тең мен Ак Талаа району боюнча республикалык бюджеттен каржылануучу курулуштардын тизмесине киргизүү зарыл. Ошону Исламбек Жанышев жакшылап жазып алып, мен бул маселени бир эмес Ак Талаа району боюнча бир канча жолу көтөргөм, бирок жооптору жанагындай болуп атат да, акча жок депчи. Акча тапса болот. Эне элетти өнүктүрө тургандайын ошол жерге акча тапкыла, тойлорду дагы бир жолу токтоткула өкмөт. Баланчаны 200 жылдык, 300 жыл дегенди токтотолу, 5 жыл мораторий кылалы. Ошондо биз электи өнүктүргөндөн кийин анан элеттеги элдер өздөрү эле той кылып берет, курсагы тойгондон кийин. Ошону дагы бир көңүл бурсаңыздар. Рахмат.